Шабадак. Эгерде жашың 18-ге жетпесе көрүүсүн ушталбайт. Видео 100% тастыкталган эмес, балки монтажда болушу мүмкүн. А эгер даяр болсоң, наушник так да брат. Кеттик. Шырык, 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 шырык. Токой жер бетинде 38 миллион квадрат километр аянт ээлейт. Эми өзүң элестетип көрчү, мынча чоң аянтта эмнелер гана жашанган болушу мүмкүн. Түрдүү жаныбарлар жана ошондой эле адамдар өмүрү көрбөгөн нерселер бар болуп калышы мүмкүн. Бирок көрүштөрү да факт эмес. Бирок кээ бир адамдар бар, аларды көрмөк турсун, видеого түшүрүп калгандары кездешет. Токой өзүнө жомоктой нерселерди камтыйт. Бул видеодо болсо ошол түшүнүксүз кылмыштарга сиз да күбө болосуз. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыз. Алдыда мындан да кызыктуу видеолор күтүп жатат. Токой аралап бара жаткан Джеймс аттуу адам түшүнүксүз жарыяларга түшүп болот. Ал жарыяларда АКШнын ар штаттарынан жоголгон адамдар илинип турган экен. Бир суроо: адам баспаган жерге ал жарыяларды илүүнүн эмне кереги бар эле? Ошондон бир канча баспай эле токулган чатырды көрдү. Джеймс коркконунан ал жерге бара алган жок. Себеби ал жоголуп жаткан адамдардын себепкерлери болуп калышы мүмкүн эле. А бул тууралуу сиздин ой пикириңиз кандай? Комментарийге калтырып кетиңиз. Балким бул ошол Токойдо эс алып жүргөн адамдардын өздөрүнчө уюштурган шоусу болушу мүмкүнбү? Like I said before, look at the somebody would have had to walk through to put these up. It's really crazy. Ошондой эле токойлордун биринде атын ачыктагысы келбеген бир жаран дарактан башы чыгып кыймылдап жаткан жандыкты көрөт. Атын ачыктагысы келбегендиги башкалар анын үстүнөн ишенбестен күлүшүн каалабаган эле. Көргөнүнө ишенбей, шартта телефонун чыгарып тарта баштайт. Катуу коркуп баштаган жигит арканы көздөй качып жөнөйт. Автордун айтуусу боюнча, ал ошол окуяга дери эр жүрөк адам болгон. Бирок ал окуядан кийин чочуркап калганын айткан. Жигиттин ал окуядан кийин кыйла коркуп калгандыгын түшүнсөк болот. Бул видео көптөгөн жылдар аралыгында интернет айдыңында таркап келет. Бирок ошентсе да көптөгөндөрү көрө элек болсо керек. Токойлордун курчоосунда жашаган Майк бир күн кызыктай үндөрдөн кийин фонарин колуна кармап, ал ким экенин көрүп келүүнү көздөйт. Creature or some sort of stuff. I have no idea what it is, but just saying it's wicked. It's rough one. What the hell is that? What the hell? Так, бул мындай коркунучтуу үн чыгарган жандык эмне болушу мүмкүн? Ал жандык дарактардын бирине жашынып алган эле. Көрүнүшүнөн башка планеталыктарга окшош. Кандай ойлойсуздар? Бул чындап эле башка планеталыкпы же жөн гана фейкпи? Чечкиле.